Assalamu alaikum. Урматтуу Дон Кабар каналынын көрүүчүлөрү, подписчиктери, саламатсыздарбы? Бүгүн 16 февраль 2022 жыл биз Ысык Ата районунун бир айылында турабыз. Биздин бүгүнкү видеобуз кочкор багуу жөнүндө болот. Эсиңиздерде болсо, мындан 1,5 ай мурун кочкор багуу видеону киргизгенбиз. Подписчиктер аябай суранышкан. Кой кандай багуу жолу, канча жем бериш керек, эми ал өзүбүздүн тажрыйбада. Эң көп просмотр алган ошол кочкор багуу болду да. Анда эмесе акырын баштап тартып баштайлы. Сиздерден лайк, достор. Подписаться болбосоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгуроonu басып койсоңуздар, сиздердин оң тарапта турат кызыл. Ошондо биз киргизип бараткан видеолор биринчилерден болуп сиздерге барат. Мен ал видеону көрүп, комментарийларды окудум. 300 лайк, 50 комментарий болгон. Кой күптүү болуп калган, бүкүп калат, күптүү болуп, жемди көп жеп. Ошондо кандай кылып эме бериш керек, кандай кылып күптүү кылбаш керек дегенди элдер бири-бири менен сүйлөшүп, тажрыйба алмашып, ошондо мен абдан кубандым ошону көрүп, окуп, то есть. Буларга ак суудан берсе болот, күптүү болуп калганда ак суудан. Ак суу газированный, кадимкидей эле суу. Жем чөп бербейсиздер. Анда эмесе баштайбыз эми буюрса. Так, мынакей, баштадык. Буюрса колдон келишинче тартканга аракет кылабыз. Ката кемчиликтер болсо, достор, кечирим сурайбыз. Эми видеодо ар кандай болуп калат, кечирим сурайбыз. Сиздер лайк басыңыздар, катталыңыздар, комментарийни жазыңыздар сөзсүз. Бул кочкорлор мынакей 6 штук калды. Мурунку кочкорлорду биз саттык. Эми пайда канча калды деп сурап атышат. Пайда калбайт бул кочкор баккандан дейт. Азыр жем кымбат, чөп кымбат дейт. Эми көпчүлүк ушинтип жазып атат ар кандай кылыпчы. Чөп чын кымбат, жем кымбат. Бирок биз күзүндө алганбыз. Жемди 22 сомдон алганбыз. Ошо күзүндө алып негизи даярдап койсок жакшы да. Азыр бул жерде бир 4 айга чукул болоюн деп калды. 4 ай боло элек, бирок эми болот. Ушундай болгон. Мына кочкорлор. Буларга мына январь, так, февраль 1,5-2 ай болоюн деп калды мынакей. Ушундай болгон козу кочкорлор. Буларды бир 5 ай багабыз десек, бирөө айтат, 5 ай баккандай бул эмне бука беле депчи. Бул козу кочкорду кандай узунураак багыш керек да негизи. Узунураак баксаңыздар, ошондо толуп баштайт. Кой болсо, солук кой, бирди тууган, кысыр калган, ал койлорду 3 ай, 2 айда эле семирет ал негизи. Бул ушундай болгон пол тактада турат. Бул жемди 2 мал жем, 1 мал, 2 мал чөп жейт. Азыр 12 болуп калды саат. Чөбүн жеп бүттү да. Обедте чөп, кечинде 10-да чөп, эртең 6-да жем, кечки 8-де жем. Ушундай болгон мына козу кочкорлор. Бул козу кочкорлордо же болбосо койлордо береке бар да, барака деп коет го. Барака бар булардачы. Пайгамбарыбыз дагы кой баккан мисалы. Буларда береке болот сөзсүз. Биз ошо бакканда кымбат кетип калды тиги бул деген менен булар сатканда өзүң билбей каласың. Канча сом түшүп калганын прибыль болуп. Береке бар да, кыскасы. Ушундай бул кочкорлор. Булар тиш буз элек, козу кочкорлор. Мынакей. Арт жагынан көрсөтүп коеюн да, куйруктар. Азыр буну 2ден салдык, 2ден бөлдүк. Узундугу 1,70, туурасы 1 метр. 2 кочкор. 2ден салсаңыздар, экөөсү бири-бирине кызыгып жемдерди жейт. 1ден салсаңыз ичине эметип калат. Ошон үчүн 2ден салдык биз. Дагы эмне жем жейт? Жүгөрү тартылганы, бузайдын тартылганы, арпанын тартылганы, жымык. Ошолор аралаштырылган жемди жешет. Ушундай.
комментарийлерде жазышып атышасыңар байкелер, достор. Кочкор багуу сырларында. Бири-бириңиздерден тажрыйба алып дегендей. Бир байкебиз жазыптыр. Колуңан келсе бага бер дальше деп. Жем чөп. Кымбатчылык деп бирөөлөр жазган да. Актабай калат. Жемдин баасы момундай болуп атса 26 сом, 27 сомдон болуп атса депчи. Бирок буларга берсең булар өсүп бара берет да. Биринчи кочкор өсүп алат. Козулар, то есть. Өсүп алып, анан акырын куйруктарын толтуруп, анан кийин өзүнө кетет да, денесинечи. Бир арык болчу келгенде. Ушундай, достор. Булардын аппетиттери аябай жакшы. Булардын аппетиттери жакшы. Анан момундай эмелерден, добавкалардан кошуп турабыз. Трикальций, фосфат деп атат. Мондай бор. Эми биздин именно биздин өзүбүздүн тажрыйбада да жемге аралаштырып кошуп беребиз. Буларга көңүл бөлүп бериш керек да, мындай. Келип эле жем чөптү таштап коюп кетип калбаш керек. Булар менен сүйлөшүш керек дажечи. Анан булар да көнүп калат ошогочу. Бирөө айтат, бул клеткада тура берсе жинди болуп калбайбы депчи. Булар жинди болбойт, туган. Булар башында кичине эметет, анан көнүп калат. Ушул эмегечи, клеткага көнүп калат. Бул жерде семириши да бат болот, анан таза турат. Анан дагы бир эме, лайфхак. Буларды түндө кирсеңиз, эми эшикке чыгып каласыз да, түн ортосу саат 10-дорто, 11-лерде эшикке чыгып, бир сарайга кирип киргенде бул жаткан койлор турат да, сразу турат. Туруп анан кийин булар тургандан кийин эле бейшеп калат да. Мындай айтканда сийишет. Ошо сийдиктери түшүп кетет деген тактайдын астынан. Денесине көп мындай сиңе бербейт да, сийдик эмелеричи. Эти дагы таза болот, козгочкорлорду. Ушундай, достор. Экөө жатып алыптыр булар. Канчалык кочкорлор жатса, ошончолук семирет. Булар арашандар, арашан деп саткан. Эми арашан десе баа айтып атат бирөө. Бизде Кыргызстанда бүт эле арашан болуп кетти го. Мындай кой, простой койлор жок болуп калды депчи. Эми арашан бизде азыр талап болуп атат. Ошо арашан көп. Кийин бара ошо арашан эле болот го. Сандан сапатка деп коет го. Сандан сапатка өтүшөт, Кудай буйрса. Базарга кирсең эле ошо кызыл койлорду арашан, пародасы арашан деп эле айтат. Мынакей кочкор. Булар кандай? Булар гибрид деп айткан, эми хозяин алып атканда. Булар аралаш. Гибрид вариант. Ушундай. Кана. Арт жагынан да тартып көрөлү. Булардын куйруктары кичине болот экен, чемтигилерге караганда. Мол жатып алыптыр. Ар жагынан да тарталы. Бирөө айтат эме деп. Bir günde kança kilogram jем жейт, kança сомдук жем жейт депчи. Биз эми аны санап bir günde канча жем жейт ар бир кой деп санаган эмеспиз. Ошо баарын бере беребиз мындай элечи. Малга бергендей эле. Бирок булар 1 килограммдан ашып калды окшойт, по-моему. Ар бирөөсү. Буларды ушул Кудай буйрса апрелге даяр болуп калат го дейм. Апрелге алып чыгабыз деген ойлор бар. Көрө жатарбыз эми. Булар тиштабыз элек го дейм. Аке козу боюнча. Ушундай достор. Ката кемчилик болсо кечирим сурайбыз. Сөзсүз аягына чейин көрүңүздөр туугандар. Сөзсүз аягына чейин көрүп, лайктан басып койсоңуздар, башка бир туугандар дагы көрөт. Кочкор багуу сырлары биздин тажрыйба бул. Эми негизи көп баш кармасаңыздар, мисалы үчүн 50, 30, 10дан ашык дегеним да. Ошондо пайда жакшы калат. Канчалык көп болсо ошо көп
кармазак ошондон пайда калат. Мынакей ушундай. Тиякта суулар турат, постоянно суу турат. Жемден кийин сразу эле суу ичсе кандай болот деп да жазышыптыр. Эми жемден кийин жеп туруп эле булар сууга ар жакка барат да. О сууга барат да. Бияктан жемди жейт. Бир аздан кийин барат. Ошондо анча эме убакыт өтүп калат да барып суу ичкенде. Эгер сууду жемдин жанына койсоңуз, анда жемди жеп, сууду ичип кичине эме болуп калат. Ошон үчүн ар жагына биздин эми тар сарайыбыз. Колдон келсе аркы жагына дагы сууну илсеңиздер болот да, ар жагыначы. Короңор чоңураак болсо. Негизи пол тактада баккан дурус. Кыктары астына түшүп кетет. Өзлөрү таза турат. Анан семириши да бат болот да. Биз өткөндө бу жерде турган чарба кочкорлорду саттык. Өзбекстанга кетти. Токмок мал базарына алып барып саттык. Өзбекстанга кетти. Өзбекстандан келген туугандар алды. Ушундай достор. Ката кемчилик болсо дагы бир жолу сурайм, кечирим. Эмки видеолорго чейин сак саламатта болуңуздар. Туугандар, комментарий жазыңыздар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Так, азыр жем бере турган мал болуп калды. Мынакей. Так, түк. Мына 1 кило. Эми ар жагына. Мына аппетиттерин көрсөтөйүн деп атабыз да. Так, мынакей. Ар бир 1 килограммдан жейт. Бер. Так, мына. Мында өлчөп беребиз да. 1. Дагы үстүнө бир төгөсүн да. 2. Бул 1 кило болду. Эми ар жагына 2 коюн. Буга жарым эле төгүп койчу. Буларга 1 ай, 2 ай эле болгон да. Көнөлүк жакшы. Мына момундай болуп. Эми мунун үстүнө жымык салабыз. Момундай туз постоянно турат бул жерде. Момундай идишибиз бар. Муну жымык салабыз бул менен. Так, мынакей жымык. Семичкан жымык күн жара деп коет. Ушундай болуп беребиз. Туугандар, лайк басыңыздар, туугандар. Бирин талашып жейшет. Аппетиттери зибер да булардын. Могу жүгөрлөрдүн бааларын айтсаңыз. Жүгөрлөр 26-дан. 26-дан. Могу будайбы? Будай канча? Будай 28-ден. 28-ден. А могу тартылгандардычы? Тартылгандар будай менен жүгөр аралашкан, тартылып беленгени. Бул 28-ден. 28. Ama o жүгөр менен аралашкан. Арпа будай жүгөрү аралашкан. Канча? 27 сом болду. 27 сом. Эми оптомго канча болуп калат мисалы мешоктоп алса? Оптомго 1 сомдон түшүп беребиз да. Ama o эмне тартылган дробленкабы? Бул 3 в 1 бул арпа будай жүгөрү аралашкан. Канча баз? Бул да 28-ден. 28-де. Үрөнгө жокпу? Үрөндүктөр. Үрөндүктөр жок. Арпа сатылат. Үрөндүккө болот да. Будай, Бул баасы канча дедиз? Бул 28-ден. Достор, мына арпалар болбойт, мында арпа рез. мына жүгөрлөр бар экен, кургак. Арпа 27 сом. 27 сом. Мына Ош базар, ит базарынын жанында биринчи эле контейнер келе бересиздер. Достор, лайк басып коюңуздар, туугандар. Достор көрсүн башка. Баалары ушундай. Мынакей бул жерде коёндорго жем бар дейт, мынакей. Баасы? Бул 42-ден. 42-ден, а? 42. Бул иттерге. Иттерге макарон бул 33-ден. 33. Могулар 100 сом. Мына китлап пакети 100 сом дейт. Китлаптын пакети 100 сом дейт, достор. Мына жымык бар экен. Агро фирмалардыкы да бар. Агро? Бааларын айтыңыз. Костюм мука бар. Костюм мука, Костюмный мука. 35-ден. 35 бул.
Бул 60тан бул. Рыбный мука. Рыбный мука дейт. Бир ошо аралашкан. Жанакындай жүгөрүлөр, мына номерлер. Будайдын сечкасы. Будай сечкасы канча? Сечкасы 35тен. 35 сом. А могу жумых 35, э? Семечкен 35. жумых 35 сомдан дейт, достор. Ушундай болгон баа бүгүнкү күнгө 16 февраль 2022 жыл. Мондай дейт мына. Несушка. Тоокторго берсеңиздер, жумуртканы көп берет дейт. Ушундай болгон баалар. Достор, лайк басып, досторго бөлүшүп, каналга каттала элек болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочуну басып коюңуздар, туугандар. Биринчи чыгарган видеолор сиздерге биринчилерден болуп барат.